Ырчы Сайкал Садыбакасова жигитин жакындары менен тааныштырды. 10 декабрда легендарлуу кыз бирок тобунун учурдагы жетекчиси Сайкал Садыбакасова өздүк майрамын жакындары менен биргеликте тосту. Дал ушул чакан майрамда Ырчайымдын жакын курбуларынын бири, стилист, визажист Айпери Эрматова кечиги Ырчайымдын сүйүктүү мырзасы дагы келгенин айтып, чогуу түшкөн сүрөттөрдү бетин жаап койгон. Бүгүн аячты көрүп аябай сүйүндүм. Бактыңарга көз тийбесин, бактылуу болгула, сен татыктуусуң, дейт ал билдирүүсүндө. Сайкал Садыбакасова 2017 жылдын 14 ноябрында теле алып баруучу Максат Даврановго турмушка чыккан. Бирок үстүбүздөгү жылдын башында жылдыздар ажырашканы маалымдашкан, деп Барс Медиа чекиткейжи жазып чыккан. Маалымат булагы Аргумент чекиткейжи. Жылдын Супер Ремейки 2019 намына Ырдалып өтпөйт махаббат деген ыр менен Нурлан Асип жана Асель Кадырбекова ээ болду. Бүгүн 14 декабрда Бишкек шаарындагы Бишкек парк соода борборунда Супер Инфо жана Супер чекиткейжи порталы уюштурган. Колдонуучулардын добуш аркылуу жеңишке жеткен жылдын суперлерин сыйлоо аземи өтүүдө. Добушка маданият жана шоу бизнес тармагында бул жыл ичинде тыным албай иштеп, тер төгүп эмгектенген ырчы, актриса, вайнер, режиссерлор коюлган. Жылдын Супер Ремейки 2019 намына Ырдалып өтпөйт махаббат деген ыр менен Нурлан Асип жана Асель Кадырбекова ээ болду. Аларга наамды Кыргыз Республикасынын эл артисти Каныкей Эралиева тапшырды. 2019 жылды аяктап жатып, жылдын Супер Ремейки 2019 наамына ээ болуп отурабыз. Биздин эмгегибизди баалагандарга ыраазычылык билдиребиз. Наам алып жатканыбызга кубанычтабыз. Бул бизге стимул болот деп ишенебиз. Наамды Каныкейже тапшырганы биз үчүн сыймык, дейт Нурлан Асип. Маалымат булагы Супер чекиткейжи. Асель Кадырбекова чыгармачыл адам үчүн эң коркунучтуусу ага эч кимдин кызыкпай калганы. Салам Асель, кандай жаңылыктар менен келдиң? Салам, азыр энелик милдетти аткарып үйдө элемин. Эми жаңы жылдан кийин толугу менен кайрадан ырчылыкка киришем деп турам. Кош бойлуу кезимде өзүмө ашыкча ишенип, төрөгөндөн кийин эле тез эле ырдап баштайм, баарын кыйратам, деп айткан элем. Балалуу болгондон кийин бардык пландарым кийинки планга жылып кетти. Негизги жумушум кызымды чоңойтуу болуп калды. Баланы тарбиялоодо китептерде жазылган кандайдыр бир ыкмага таянасыңбы? Же өзүң тарбияланган, тагыраагы апаңдын ыкмаларын колдоносуңбу? Эстесем, апам мени урушчу эмес, такыр кол көтөргөн жок. Мен да апамдай болуп балама кол көтөрбөгөнгө аракет кылам. Улуулардан эркекти токчулук, кызды жокчулук бузат. Андыктан кызды барчылыкка чоңойт. Эч нерсеге зар болбосун. Эркек балага жетишпеген жашоону көрсөтүп чоңойт. Тың болсун деген сөздөрдү угуп калам. Ушул ыкманы карманабыз го. Бала тарбиялоо боюнча атайын түзүп алган эрежем жок. Азыр өзүбүз деле кызым менен кошо чоңоюп жатабыз. Алдыда дагы кандай тарбиялайбыз, көрө жатарбыз. Баары абалга жараша болот деп ойлойм. Кызыңдын жүзүн элге көрсөтпөй жатасың. Көз тиет деп кооптоносуңбу? Ушундай ишенимдерге маани берип, ырым-жырымдарды карманасыңбы? Менин эркиме койсо жашырбай эле жүзүн көрсөтүп жүрө бермекмин. Бирок үй бүлөлүү болгондон кийин жалгыз өзүмдөн эмес, үйдөгүлөрдүн да ою менен эсептешим керек. Ата-энебиздин ишенимдери, карманган ырым-жырымдар бар. Улуулардын сөзүн эки кылбай, кызымдын жүзүн элге көрсөтпөй жүрөм. Өзүм ырымчыл эмесмин, бирок кызыма үй бүлөмө келгенде абайлап турам. Бирок кызыңдын сүрөтүнүн социалдык тармактарга тарап кетпешин көзөмөлдөө кыйын болсо керек. Оба, артыбыздан ээрчип жүрүп тартып алгандар. Социалдык тармактарга сүрөтүбүздү жүктөп, бизди белгилеп койгондор бар. Кызымды коляскада сүйрөп көчөдө жүрсөм, мени түртүп туруп көрүп кеткендер да болот. Бул көрүнүштөргө күлкүң да, жиниң да келет. Ар бир адамдын өзүнө гана таандык жеке жашоосу болот. Ага киришкен туура эмес. Андайда мен каттуу айта албайм. Бир нерсе десем, жылдыз оорусу менен ооруп калыптыр дешет. Ошондуктан мындай абалды жөн гана кабыл алыш керек деп ойлойм. Бир ирет Нурландын жумуртка куруп жаткан видеосу тарады. Жолдошуң ашканага аралашабы? Ал видеону мен көргөн жокмун. Бирок Нурлан ашканага үй жумуштарына такыр жолобойт. Ашканада апам экөөбүз кожейкебиз. Нурландын ашканага кирип калганы мен үчүн таң калыштуу. Биз үйдө жок болгонубузда курсак ачканда айла жоктон ашканага кирип, жумуртка куруп жеген чыгар.
Эл арасында Аселдин үйүнө бала багычу, үй кызматчылар бар, Асел жасанып эле жүрө берет деген кептер бар экен. Кандай сонун жашоодо жашайм. Үй жумуштарын өзүм жасайм. Үйдү жыйноо, тамак жасоо мен үчүн чоң жумуш эмес. Кудайга шүгүр, сонун кайнене кайнатам бар. Алар баланы карап жардам беришет. Эл айткандай жардамчыларым болгондо, азыр толгондокой ыр жаздырып, клиптерди тарттырып, жада калса гастролдоп кетмекмин. Бала багып, үйдө отурган жагып калып, ырдабай коюшуң мүмкүнбү? Азыр кээде эле ырдап койгонум болбосо, 2 жылдан бери үйдө отурам. Буга чейин дайыма иштеп жүргөндүктөн үйдө олтуруп калуу кыйын болду. Шарт болсо иштегенге эмне жетсен. Жолдошуңа жардам берип, аны кыйнабай өзүңдү өзүң каржыласаң жакшы да. Чыгармачылыгың боюнча сага карата мактоолор менен бирге бир катар сындар айтылат. Аларга кандай жооп бере аласың? Эч кандай жооп бербейм. Сындарга көнүп калдым. Иммунитетим бар, терим калың. Атактуу болгондон кийин аргасыз анын баарына көнөт экенсиң. Мени талкуулап жатышса, демек мен алдыдамын. Чыгармачыл адам үчүн эң коркунучтуусу ага эч кимдин кызыкпай калганы. Атаңдаштык болбосо өнүгүү болбойт. Бул чөйрөдөгү кайсы бир адамга атаңдашып, андан ашкан сулуу, популярдуу болууга, мыкты чыгармаларды жаратууга аракет кыласыңбы? Мен үйдүн жалгыз кызы болгондуктан кичинемден эле атаңдашууну билбей чоңоюптурмун. Баланчадан кыйын болушум керек, түкүнчүдөн татанакай кийинишим керек деген ой менде жок. Шоу-бизнесте биринен бири өткөн сулуу кыздар көп. Жакшы ырдаган, ырга табити күчтүү кыздар да бар. Ар бирибиздин күйөрмандарыбыз, өз ырдыбыз бар. Эч кимге атаңдашпайм. Менин көз карашымда атаңдаштык, бул көрө албастык ичитардык. А мен ичитар, көрө албастарды жаман көрөм. Андай болгум келбейт. Үй бүлөлүү болгондон кийин жашоом кандай өзгөрдү? Мурда бардык маселемди өзүм чечсем, азыр таянар адамым бар. Ал кулап баратсам кармап калат, дайыма колдоп турат. Жашоом жакшы жакка өзгөрүп жатат. Мындан улам чыгармачылыгыма көп көңүл бурбай. Жалкоо болуп баштадым окшойт. Азыр Нурланга толук ишенем. Ырчылыгыңа да Нурлан жакшы көмөктөшсө керек. Оба, өзү ыр алып келип, муну жаздырбайсыңбы, тигиндей кылбайсыңбы, деп сунуштап алдыга сүрөп турат. Балким Нурлан чыгармачыл инсан болбогондо, ага да, мага да кыйын болмок. Эртеден бери сени менен фотосессия кылып жүрүп сабырдуу экениңди байкадым. Бул сапатың көп жерден жардам берсе керек. Сабырдуулук мага жакында эле келди. Мурда чыдамым жок болчу. Оюма келген нерсени дароо жасап салууга жан талашчумун. Чоңойгон сайын сабырдуу болуп калат экенсиң. Жашоодо баары сен ойлогондой, каалагандай боло бербейт экен. Ошондуктан убактын өтүшү менен бул сапатка ээ болууга туура келди. Каарыганда жашооңду кандай элестетесиң? Нурлан экөөбүз көп балалуу болгубуз келет. Мен үчүн эң негизгиси үй бүлө. Ансыз жашоомду элестете албайм. Андыктан бекем үй бүлөнү, көп неберелүү, чөбөрөлүү болуп, Нурлан экөөбүздүн аларды эркелетип, кылыктарына суктанып отурганыбызды элестетем. Кыялыңа жет. Маегиңе рахмат. Маалымат булагы супер шекет KG.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.